Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Сіміне бізді яратқан Аллах Тағалама шексіз мақтаулар шүкірлер болсын. Жананың сүйікті пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға Аллах Тағаланың саламы, жана рахмат болсын. Момын пенде әрбір уақытта Аллах Тағаланы разы қылуға ашығу керек. Айырмасы жоқ. Ал момындың көңілі құрсан болып жатқан уақытта болуы, же болса қайғырып, қапада болып тұрған уақытта болуы, қайсыл бір уақытта болсын Аллах Тағаланы разы қылуға ашығу. Аллах Тағалам 30 күндік оразадан кейін айтты берді, себебі адамдар бұлар жақсылықты, майрамдарды өте жақсы көргендіктен Аллах Тағалам ошол 30 күндік оразадан кейін айтты берген. Эми ошол айт күні айт намазы оқылат. Ошол айт намазы бір жылда екеле жолу оқылғандықтан көпчүлүк адамдардан есінде қалбайды. Эми ошол айт намазынын оқу тартибин айтып жана көргөзүп берүүнү туура көрдүк. Эми ошол айт намазын окуп жаткан учурда имамга артта уюучулар, тагыраак айтканда муктадилер имамга уюусу зарыл. Артта уюучу муктадилер имамга уюгандыгын тил менен айтуу жакшыраак, бирок жүрөктөн ниет кылуусу бул жетиштүү болот. Эгерде ушул жерден эске алып кете турган нерсе, артта уюучу муктади адамдар имамга уюуну ниет кылбай турган болсо, анда имам менен муктадилердин ортосундагы намаз эч кандай байланышпай калат дагы, натыйжада намаз өтпөй калат. Ошондуктан ушул маселеге өтө көңүл буруу керек. Айт намазынын башка намаздардан өзгөчөлүгү кошумча 6 такбир. Тагыраак айтканда, биринчи рекетке 3 такбир айтып, андан кийин экинчи рекетке дагы 3 такбир айтылат. Эң биринчи намазды баштордо имам дагы муктадилер дагы ниет кылат. Кошумча такбирлерин айтып коюу жакшыраак, эгер айтпай кое турган болсо деле, бул намаз жарай берет, өтүп кете берет. Эске ала турган нерсе, намазды көргөзүп берип жаткан учурда кээ бир нерселерди жарыя кылып сыртыбыздан айтабыз. Негизинен ал намазда ичинен окула турган амалдар. Алар сана, таауз, тагыраак айтканда аузу биллахи минаш шайтанир ражим, жана тасмия бисмиллахир-рахманир-рахим, рүкүдө жана саждада айтылуучу таспихтер, ошол менен биргеликте ат-тахият жана салават. Биринчи имам ниет кылган соң, имам такбир тахриман айтып, Аллаху акбар деп айтып, андан соң сананы окуйт. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Дал ушундай кылып, имам сананы окуп, колду байлаган соң, 3 жолу кошумча такбирлер айтылат. Ошол кошумча такбирлердин ортосунда эч кандай дуа, эч кандай амалдар жок. Жөн гана колдун бармактарын кулактын жумшагына тийгизип, 3 жолу көтөргөн соң, 4-үнчүсүндө колду байлап, таавузду, тасмияны, фатиханы окуйт. Андан соң зам сүрө окулат. Эгерде Кур'ан-ы Керимден А'ла сүрөсүн билген болсо, ошол А'ла сүрөсүн окуу мустахаб. Эгер билбей турган болсо, кандайдыр бир сүрөнү окуса дагы намаз өтүп кете берет. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ошентип имам Фатиха жана зам сүрөнү бүткөндөн соң рүкүгө кетет. Рүкүдө эң азында 3 жолу Субхана роббиял азимди айтат. Андан соң кайра кыямга туруп, имам Сами Аллаху лиман хамида деп турат. Ал эми артта уюучулар имамдын ушул сөзүн кайталабастан Роббана лакал хамд айтат. Андан соң саждага барып, саждада дагы эң азында 3 жолу Субхана роббиял а'ла, Субхана роббиял а'ла, Субхана роббиял а'ланы окуп, жалсага олтуруп, жалсадан кайра экинчи саждага барып, саждада дагы 3 жолу Субхана роббиял а'ла таспихтерин айтып, андан соң экинчи рекетке турушат. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Экинчи рекетке турган соң, бисмилланы айтып, андан соң Фатиха сүрөсүн окуп, экинчи рекетке эгерде Кур'ан-ы Керимден Гошия сүрөсүн билген болсо, ошону окуу мустахаб. Эгерде билбей турган болсо, анда кандайдыр бир сүрөнү окуса дагы зам сүрөнүн ордуна жүрүп кетет, намаз өтүп кете берет. Андан соң экинчи рекеттеги кошумча такбирлерди аткарат.
Кошумча такбирлер рүкүгө кетерден мурда 3 жолу Аллаху акбар деп жана айтылган тартип менен колунун бармактарын кулактарына жумшагына тийгизип, эч кандай колду байлабастан түшүрөт. Кайра колун көтөрүп 3 жолу кылгандан соң 4-чү такбир менен рүкүгө кетет. Рүкүдө да жанакы тасбихтарды айтып, андан соң кыямга туруп, кыямда дагы тасбихтерин айткан соң саждага кетет. Биринчи жана экинчи сажданы окуп, имам менен биргеликте артта oyчу муктадилер ат-тахият, салаваттарды окуп, оң жакка салам берип, жана сол жакка салам берип намазды бүтүрүшөт. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Эгерде кандайдыр бир себептерден улам намазга кечигип кала турган болсо, анда намазды толуктоонун тартиби. Эгерде сиз бир рекетке кечип кала турган болсоңуз, анда имам ушинтип салам бергенден соң кайра ордунан туруп, сананы, таавуз, тасмияны, фатиханы, зам сүрөнү окуган соң рүкүгө кетердин алдын 3 жолу такбир айтып, 4-чү такбир менен рүкүгө, саждага кетип намазды бүтүрөт. Эгерде эки рекетке кечигип кала турган болсо, жогоруда айтылган айт намазынын тартиби менен кайрадан намазын толуктайт. Эске ала турган нерсе, эгерде такбирлерге кечигип кала турган болсо, анда такбирлердин кечигүүсү менен рекет кайталанбайт. Аллах таалам бардыгыбыздын туткан орозолорубузду кабыл кылып, айт намазын жамаат менен окууга мүмкүнчүлүк берсин.